Сопу жана атеист. Сопу атеист ар демеден кеп салып, алма бакта отурушты эс алып. Сопу айтат, жаратылыш эч айыпсыз ажайып, таба албайбыз ойлоп туруп табияттан эч айып. Анда атеист, айтып берем айыбы бар билгенге, туура болмок чоң даракка чоңдарбызды илгенде. Чоң бутакка илген эмне, ушул муштай алманы, жейилсечи ашкабакты, чоң эмеспи салмагы? Алма уктубу укпадыбы, аны кайдан ким билет? Алма үзүлүп атеисттин чокусуна бир тиет. Сөзүң чындык турбайбы? Дейт анда атеист Сопуга. Не болмокмун? Же ашкабак дарбыз тийсе чокума? Байкабастык тууралуу. Бир тикмечи белек кылып ханга чапан тигиптир. Сүйүнгөндөн байкабастан хан тескери кийиптир. Өзүн көрүп күзгүдөн хан ачууланат экен да тикмечини уруп сабап каардан кириптир. Айыбым не? Мени сабап белек үчүн урганга байкап кийгин. Кооз чапан болмок беле мындан да. Оңдоп кийип, хан кубанып өз айыбын билиптир. Тикмечинин акысына алтын, күмүш тийиптир. Шашкан ишиң байкабастан кээде уятка калтырат. Шашкан калат уятка деп элде макал айтылат. Ширин Пало. Тең туш болуп жүрчү экен те илгери бай, малай, бирге отурса күлүшүп тамашасы бир далай. Бай малайга бир күнү кубандырып кеп салат. Бүгүн пало басалы, жакшы иштедиң деп калат. Ковурашып ошентип пало жемек болушту. Ширинирээк болсун деп корозду да союшту. Боркулдатып заматта бышырышып палоону, демделсин деп жакшыраак өчүрүштү алоону. Анан бай кеп баштайт. Пало аз го деп баштайт. Шерттешели кел, малай, уткан адам жеп таштайт. Акыл ойлоп баятан шертин айтат бай анан. Жесин ашты түш айтып таң калдырса ким анан? Ачка жатты малайы, уйкусу келсин кайдагы. Эми малай уктайт деп жатып алды байдагы. Уйкуганып бай анан түрткүлөдү малайын. Угуп тур эми түшүмдү, укмуштун көрдүм далайын. Мен түш көрүп карасам, айга учуп баратам. 6 кабат турбайбы, асманды мен санасам. Сизди көрүп, дейт малай, алыс кетти деп койдум. Айдан көп те келет деп мен палоону жеп койдум. Чындык сөз. Бир сопу келе жатса эшек минип, суроо салат бир пенде карап күлүп. Эшегиңдин буттары канчо, сопум? Көрбөгөнмүн эшекти мындай күлүп. Сопакең эшегинен түштү дагы 1, 2, 4 буттарын кармап санап, болгон соң колун кагып таза кылып, 4 экен деди анан өйдө карап. О, сопум, койдум эле тамашалап. Түшпөй эле айтсаң не, жүрбөй санап. Чындыкты айтыш үчүн деди сопу, өзүң көр, же кармап бил эң оболу.